Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу Бактыбек Үсенович, чакырылган коноктор. Бул мыйзам Кыргыз Республикасында бул жаңы мындай атка кирип атат, мынакей автомобиль жолдорун жеке менчик автомобиль жолдору деген. Буга чейин мындай түшүнүк жок эле. Ушул жеке менчик жолдору боюнча жаңы жолдор салынабы же бүгүнкү күндө иштелип аткан ушул мамлекетибиз курган жолдорду жеке менчикке өткөрөйүн деп атасыздар? Жок, биякта мыйзамда, жаңы мыйзамда жазылган жалпы пайдалануудагы жолдор сатканга, жеке менчикке бергенге болбойт деп. Жанагы жаңы салына турган жолдор жеке менчик бул жанагы өзүнүн участок жер тилкеси болсо салына турган жолдор болот. Акы төлөнүүчү жолдор көбүнчө биз жаңы жанагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзам чегинде жаңы жолдорду салганга аракет кылабыз да. Сиздерде ошол жаңы жолдордун долбоору барбы? Кайсыдарын сунуштайын деп атасыздар? Акы төлөнүүчү жолдорго. Өзүңүздөр билесиздер, бул боом капчыгайы мындан 6-7 жыл мурда да жабылып калбады эле. Жакында дагы сел каптап жабылып калды. Ошол маселени чечүү үчүн биз Токмок Шамчы Кочкор жолун салуу боюнча сунуштарыбыз бар. Азыркы убакытта ошо Жайка агенттиги менен иштеп жатабыз ошонун боюнча. Бир эле долбоор, Жок, андан тышкарыда жолдор бар. Эмеде бар, Баткен Ноокат жакта бар. Жанагы азыркы башталбай жаткан участок бар эмеспи? Ош Баткен Исвана. Ошону айланып өткөн, тала менен өткөн жери бар экен. Ал да бир варианты бар. Ошондой сыяктуу. Нурланбек Бектенбекович, айтыңызчы, мунуга быйыл ошол биздин туннелибиз жалгыз бүгүнкү күндө иш алып бараткан туннелибизде 2 кырсык учурады. Ошол 2 кырсык учураганда абдан тыгындар көп болду. Ага өзүңүз да күбөсүз да. Ошол ашуу төр боюнча сизде маалыматыңыз барбы? Бул боюнча көчөгөн эле Санкт-Петербургтан бир институттан атайын сотрудниктерин чакырганбыз, изилдөө институттан. Бул жерде тоннель чынында эски 1955 жылы курулган бул тоннель. Дренаждын системасы жараксыз абалга келип калган. Ошол боюнча азыр тийиштүү иштерди жүргүзүп жатабыз. Жакын арада проектисин даярдап, ремонт иштерин жүргүзүлөт. Ошон бул айтып аткан себеби дегенде бул эскилиги жетти да бул туннелибиздин. Ошон үчүн ашуу төр деген ашууну карап ошол жолдун ТОзун тапшырма берсеңиз, протоколдук тапшырма, ошону көрүп изилдеп чыксаңыздар. Себеби дегенде туннель жабылып кала турган болсо мынакей Токтогул, Аксы, Каракөл, Талас, Чаткал жалаң ушул жол менен каптайбыз да. Анан ушул альтернатива жол болот эле да, стратегиялык багыттагы. Ал ашуу төр боюнча маалыматым бар, бирок ал жанагы Бишкек-Ош жолундан өтө деле кыскарбайт экен. Азыркы убакта жана альтернативный тоннель каралып атат негизи 11,5 километрде. Ошо 2 вариант каралып атат, ал боюнча дагы кошумча маалымат беребиз. Ошон үчүн чыгымдарын санап көрсөңүздөр, бул эгерде бул жолду салып койсок, бул абдан керектүү жол болмок да. Альтернатива мындай кайчылаш жол болуп абдан жакшы болмок да. Анан мен кесиптешим дагы Улукбек Зулпукарович жакшы сунуштарды айтып атат, Бактыбек Үсенович да коомдук ошол парламент талкуу кылгузайлы деп атат. Бул абдан жакшы, себеби дегенде бул мыйзамда кээ бир 21 берененин 9 бөлүгүндө дагы мындай карама каршылыктар келип атат. Жол фондусу боюнча кээ бир абдан көп экен ушундай маселелер. Ошон үчүн муну дыкаттык менен иш алып барып карасак, ошондо туура болот эле да, Бактыбек Үсенович. Ошону эске алып койсоңуз, рахмат. Макул, рахмат. Ашуу төр боюнча Талас 25 январда мына азыр биздин кызматкерлерибиз эстетип атат. Биринчи жыйыныбызда ушу ТО иштелип чыксын деп силерге тапшырма берилген экен. Ошондон бери мына 6 ай өттү. Жообуңарды угуп атабыз. Ушул боюнча карап көрбөйсүздөрбү? Мына быйылкы боомдогу ситуация боюнча мындай альтернативный өтө турган жактарды караш керек. Мына азыр айтып атасыз, Токмок, Шамчы, Кочкор депчи. Боомдо 3 күн туруп калды элдер өтө албай. Же нары эмес, же бери эмес болупчу. Туурабы? Ушундай жерлерди стратегический мындай жолдорду альтернативасын издеп көргүлө, карагыла. Макулбу? Эмки жыйынга, комитеттин жыйынына даярданып келсеңер ушулар боюнча да. Макулбу?